уруш талаш жаңжал болбош үчүн үй бүлөдө эмне болуш керек? Мен азыр силерге бир окуяны айтып берем. Ошол окуядан өзүңүздөргө бир сабак аласыздар. Бир эле нерсе болсо, калган бардык нерсе болот. Ошол бир нерсени түшүнүү менен сиздерде үй бүлөңүздөрдө сыйырмат дагы болот, тынчтык дагы болот. Бири-бирин түшүнгөндүк дагы болот. Бардык нерсе болот, эгерде ушул бир нерсени мойнуңузга алсаңыз, кабыл алсаңыз, түшүнсөңүз. Окуя мындай. Эки коңшу болот. Бир коңшуда Кудайдын куттуу күнү уруш, жаңжал, тарелкалар сынмай айтор ушундай жаңжал болгон үй бүлө болот. Бирөөсүндө дайыма түшүнгөндүк, ушундай жакшы атмосфера, аура, бири-бирин сүйгөн ушундай жакшы үй бүлө болот. Анан уруш талаш болгон үй бүлө карайт дагы коңшулардан көз артат. Кантип? Буларда кандай сыр бар? Биз күн сайын урушабыз. Булар жок дегенде, мейли, бир айда бир урушсунчу. Бир айда бир уруш койсо болбойбу? Биз дагы көрүп мындай, булар дагы бизди элекен да деп калат элек. Бирок кандай сыр бар болду экен деп күйөөсүн аялы жөнөтөт. Барып көрүп келип коңшулардын мындай бир баскан турганы, дегеле эмне менен алектенет экен деп кызыгат. Анан күйөөсү барат дагы айнегинин түйүн мынтип караса, үйүнүн ичинде аялы шыпырып аткан болот үйүн. Анан вазаны алат дагы, гүл салган идишти, алып туруп эшиктин жанына коюп коет. Эшикти бирөө келип ачса, ал сына турган деңгээлде. Ошондой абалга коюп коет. Анан күйөөсү келип калат дагы, эшикти ачкан маалда, чоңураак ачкан экен, вазага тийип туруп, ал жерге кулап түшөт. Тарс этип сынат дагы, майда-майда бөлүктөргө чачырап кетет. Анан ошондо айнектин түйүндө отурган жанагы коңшунун күйөөсү карап туруп, мынакей, азыр башталат. Азыр урушат. Ушундай абалда урушпагандан качан урушсун? Дейт дагы, карап турса, күйөөсү келип туруп, аялынын жанына барат дагы, кечирип кой. Эшикти мен чоңураак ачып коюпмун. Билбей калыпмын, көрбөй калыпмын. Мен сындырдым. Мойнума алам деген сыяктуу сөздөрүн айтат. Анан аялы карайт дагы, жок. Мени кечириңиз. Мен туура эмес кылдым. Мен ал жакка койбошум керек эле. Мен аны жакшынакай бир орунга коюп койсом болот эле. Коопсуз болгон жайга. Мен коюум менен ал нерсени сиз билбестен сындырып алдыңыз деп экөөсү тең күнөөлүү болууда. Башкача айтканда, сиздер эми гана билдиңиздер, үй бүлөдө түшүнүктүүлүк, сыйырмат, жакшы мамиледе болуп туруш үчүн экөө тең күнөөлүү болбосун, бирок канткен күнөө дагы мойнуна алыш керек өзүнүн күнөөсүн. Берки уруш жаңжал болгон үй бүлөдө эмне болуп тур? Экөөсү тең күнөөлүү эмес. Дал ошол себептен экөө күн сайын өзүнүкүн туура деп билип, талаш жаңжал уруш болууда. Майда болгон нерседен баштап.